июнь айдагы ош когалаңынчы алып көрсөк, биздин Кыргызстандын өзүнүн идеологиясы болуш керек да, өзүнүн тартиби болуш керек. Мисалы, өнүккөн демократиялык мамлекетте, Америкада, мен американецмин дейт. Бизде болсо тиги мисалы батышта дагы ар бир мамлекет өзүнүн тилин, өзүнүн тиги улуттук каада салтын сактайт дагы, бирок ошолор өнүгүп өсүп, бардык улуттар менен бирге окат кылып атат. А биздин Кыргызстан болсо, туура эмес багытта алып алып, өзбектер өзүбүзчө демократияны ахлакратия кылып алып туруп, ар бир дуңгандар өзүнчө бергиле бизге культурный центр, өзбектер өзүнчө. Мына өзбектерден 16 депутат болгон, бирөө дагы тиги кыргызча сүйлөөчү. Жалаң мени ачтып, аларга котормоч керек болуп калганда. Анан орустарга орустар. Анан бир докладты окуганда, мисалы, бирөө орус, бирөө кыргызча окучу. Анан эми өзбек тилин дагы киргизсе, анан бул өзбектер өзүнчө мынакей бүт барын бердик да. Маданият үйүн өзбекти бердик, мектепти өзбек тилин дагы берип, уруксат берип койдук. Эми ушуларды не кылыш керек деп ойлойсуз? Булардын баарын жабыш керек. Бул Кыргыздын өзүнүн идеологиясы болуп туруп, биз Кыргызстандын өлкөсүн сактайбыз, коргойбуз. Кыргызстандын кандай тиги мыйзамы болсо, ошо мыйзам менен жашайбыз деш керек. Мен өзбекче сүйлөйм, мен өзбектер менен биз парламентке барышыбыз керек. Анан парламенттен келип алып мен өзбекче сүйлөйм деген болбойт да. Мына ошондуктан буларга эркин берип койсок, булар жанагындай уруш пайда кылып, согуш пайда кылып, биз бийликке келишибиз керек. Тияк мейли бийликти аябайбыз. Биз алардан бийликке келсин. Эгерде бирок эме кылбаш керек, кыянаттык кылбаш керек. Алар кыянаттык кылып, мына мисалы Кадыржан Батыровгачы Кыргызстан кыянаттык кылган эмес. 30 Жалал Абад облусу боюнча 31 объектин баарын берип таштаган бир эле кишиге. Мына ал иштете алган жок. Эң акырында ал согуш жарыялады Кыргызстанга. Көрдүңбү кандай болот? Ошондой эле башка өзбектерде дагы эме каржыларга тиги мүмкүнчүлүгү бар, кирген мүмкүнчүлүгү болуп эле бөлүп келген. Мисалы Ошто алсаң, Жалал Абадты алсаң, дагы Ноокат башка райондордун баарын алсаң, жалаң базарлар, кампалар, тиги дүкөндөрдүн баары эле өзбек. Кафе, ресторандар өзбек. Биз аларга жамандык кылган жокпуз. Акча таап атат, мейли тапсын, өнүксүн. Бирок алар уже көрдүңөрбү кандай өзүнүн эми бизге статус бергиле. Өзбек тили керек, өзбек университет. Бизге эмне кереги бар өзбектин? Биз кыргызбыз да, Кыргызстан. Анан кыргыздар анан кайра биз өзбекче китеп жазсак, анан Кыргызстанга кайра которушубуз керек. Ал туура эмес да. Анан мында алака түзүп сүйлөшкөнгө дагы мисалы кыргызча тилди билбесе эмне кереги бар анда? Мына япондар келип атат, кыргызча сүйлөп атат. Американецтер келип атат, кыргызча ырдап атат. Анан алар деле ошондой кылсын да. Алар жок антпейт. Алар өз тилин. Өзбектерди кыргыз ырдатыш керек. Ооба, анан эмне кылыш керек? Эгерде каалайбы өзүнчө өзбекче ырдаса, өзбекче ырдаш керек. Анан биз кыргыздар таптакыр эле эркин коюп коюп эле кааганын кылгыла десе, алар айтат да, эми бизге автономия бер, эми бизге мамлекет бергиле депчи. Мына Крымды көрүп атасыңар, Путин эмне деген жаманды алып келди Путин. Мына аннексия кылды Крымды. Эми азыр булар Кыргызстан Жалал Абадын алабыз, эмне кылабыз? Мына ошондуктан биз өзүбүздүн Кыргыздын каада салт идеологиясын топтоп чыгып, биз мамлекетибизди коргоп алышыбыз керек. Антпесек бизге дагы эле уруш талаш болот, дагы эле кайгы, муун, өлүм житим боло берет.